Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин маегибизде менин кесиптешим Исмаилов Ирмек жана Жетимишова Бигимай менен биздин коногубуз Ажибеков Самат, гинеколог. Саламатсызбы, Самат? Саламатсыңарбы? Мен Ажибеков Самат. Екатеринбург шаарында азыр акушер-гинеколог болуп эмгектенем. Негизи институтту Эрмек Бегимай менен бирге кошо Славянский университет бүткөм. Кыргызско-российский Славянский университетте. 2013 жылдан баштап ушу Екатеринбург шаарында эмгектенип жатам акушер-гинеколог катары. Дагы бир жолу саламатсызбы, Самат? Менин суроом сизге көптөгөн көрүүчүлөрдү кызыктырса керек. Кош бойлуу болуудан мурун кайсыл анализдерди сөзсүз түрдө тапшыруу керек аял кишилерге? Биринчиден айта турган нерсем, дүйнө жүзүндө, особенно бизде, кыргыздарда мындай стереотип бар да. Кош бойлуунун жакшы исходу, орусча айтканда удачная беременность дегендей да. Это 90% аялдан и 10% эркектен депчи. Чындыгында андай эмес. 50% эркек кишиден, 50% аял кишиден. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болушунча эки партнер тең обследование өтүш керек. Ошон үчүн азыркы современный паралар эч качан аял өзү келбейт, жанында обязательно жолдошу болот. Кабинет, особенно жандай тукумсуздук болгондо, кабинет бесплодного брака болгондо обязательно жетелешип келишет. Эркек кишинин өзүнүн обследование өтөт, аял киши өзүнүкүн. Азыр гинекологияны сүйлөшүп аткандан кийин, основной упор будет, конечно, гинекологияда. Бизде мугалимдер сүйлөткөндөй, гинекологдор аял кишинин 3 жакшы көргөн доктору болуш керек деп. Врач. Или 3 любимых доктора женщины. Биринчиси это гинеколог, экинчиси это стоматолог, үчүнчүсү мамолог. Вот ушу специалистти жок дегенде жылына 2 жолу посещать этиш керек аял, чтобы полноценный ден соолугу чың болгонун текшерип, особенно тем более кош бойлуу болордун астында. Гинекологдун обследование основной скрининг деп коет. Скринингдин түрлөрү бул биринчиси инфекционный скрининг. Кош бойлуунун жакшы болушусу биринчи условие это инфекциялардын жок болушу. Основной инфекцияларды бул специфический инфекциялар болот жана неспецифический инфекциялар. Специфический инфекцияларды көп укса керек, бул это в первую очередь ВИЧ, гепатиты, гепатит Б, гепатит С, жана сифилис, гонорея. Неспецифический бул бак-посев из цервикального канала деп коет. То есть матканын шейкасы болот, ошол жерден специально щеточка менен берут содержимоясын, слизди карап көрөт. Барбы бактерия, кандай жакшы бактерия өсөбү или патологический бактерия. В идеале там должно быть стерильно же лактобактерия деп коет. Же ошол эле өсүш керек. Калган эч кандай флора болбош керек. Экинчиси это посев на уреоплазма, микоплазма. Тоже көбүнчөсү тукумсузга алып келет инфекциялар. Үчүнчүсү бул ПЦР на хламидии. И төртүнчүсү это ИФА деп коет, иммуноферментный анализ на иммуноглобулины G и M, цитомегаловирус, вирус простого герпеса и токсоплазма. Вот бул основной инфекциялар, на которые аял текшериш керек. Ушу анализдердин тапшыруу эрежеси бул албетте контрацепция деп коет, то есть обязательно презерватив менен колдонуш керек партнер менен при половой жизни, чтобы дополнительное инфицирование болбош үчүн. Желательно ушу обследованияларды где-то жарым жыл же 3 айга чейин перед непосредственно зачатием ребенка обследование өткөн.
Пересдача этих анализов, бұл анализдерді тапшырған астын, желательно провести провокацию. Провокация деп коет, принять по возможности баню, попариться. И накануне сдачи анализов, то есть кечинде, же туздуу бир тамак жеш керек, же даже может допустимо бир бокал вино. Это атайын провокация кылат, ошол на эту реакцию в основном инфекциянын көбү чыгат да. Обнаружить их проще. Ошон үчүн ошондой кылган жакшы. Это как совет, как совет. Ошо анализдер даяр болгондон кийин, ну, наравне с этим гормональный скрининг өтүш керек. Гормоны это экинчи причина аялдардын көбүнчө тукумсуз болгону. Гормоны өзүңөр да уксаңар керек, что негизи аялдын регуляциясы аябай татаал. 5 уровней регуляции деп коет. То есть это центральная нервная система, это кора головного мозга, да? Экинчиси это гипофиз, щитовидная железа и органы мишени деп коет. Бул матка, яичник, трубы, эндометрий. Ошон үчүн ар бир уровеньде текшерип көрүш керек. Гормоны гипофиза это в основном пролактин. Көбүнчөсү тукумсуздун причинасы бул аденома гипофиза деп коет, опухоль, гипофиздин опухолу болуп, гиперпролактинемия болот. Пролактин көбөйгөндө яичниктер өзүнүн функциясын жакшы аткарбайт. Ошон үчүн пролактин текшериш керек. Гормоны щитовидной железы деп коет, ТТГ, СТ4 и антитела к тиреопероксидазе. 3 основных гормона, которые надо проверить у щитовидной железы. Гормоны яичника это прогестерон, прогестерон проверяется, и эстрадиол, а также тестостерон. Гормон өзүнүн тапшырган гормоны щитовидной железы, ТТГ, СТ4, антитела к тиреопероксидазе любой күн тапшырса болот. Анын эме байланышы жок эч кандай. Гормоны ФСГ, фолликулостимулирующий гормон дейт, ал гипофиздики. Лютеинизирующий гормон ЛГ, эстрадиол, жана тестостерон 5-7 день цикла. То есть месячный жаңы бүткөндө эле сразу надо сдавать эти гормоны. А гормоны прогестерон и пролактин 19-чу же 22-чу күн цикла. То есть непосредственно перед месячным желательно. Если на инфекция обследование өтсөңөр, на гормоны обследование өтсөңөр, следующее это ультразвуковой скрининг. Желательно непосредственно тоже после месячных 7-чу күнү сделать. Эгер буга чейин месячными проблема болгон болсо, ну до этого нарушение цикла болсо, да, или же бесплодие болгон болсо, мисалы үчүн уже пара не может забеременеть, тогда УЗИ лучше сделать несколько раз. Бул 7-чи, 9-чу, 11-чи и 15-чи день цикла. День цикла рассчитывается, получается, от начала месячных, да, то есть месячные начались, это первый день цикла. И, соответственно, что дальше считаем. Ошол. Абдан керектүү маалыматтарды айттыңыз. Рахмат, Самат. Ооба, жоопторуңузга чоң рахмат, Самат. Мен ошол эле суроого мен экинчи суроомду улап кетейин дедим эле. Мисалы үчүн, ушул сиз айткан изилдөөлөрдүн баарын өттү дейли. Андан соң аял кишинин боюнда болду. Анан көпчүлүк учурда угабыз да биз баягы тааныштарданчы, керектүү, керексиз эле анализтерге, УЗИлерге эле жиберет. Ошону сиз мындай тагыраак айтканда, кайсыл убакта УЗИ өтүш керек жана кайсыл убакта анализ тапшыруу зарыл боюнда болгондо. Ошол жөнүндө айтып кете аласызбы? Рахмат. Мурунку суроого кичине дагы айтпай калдым. Стандартный обследование айткан жокмун. Эң жөнөкөйү общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, коагулограмма, ЭКГ-ны эч ким отменять эткен жок, алар обязательно. То есть булар буга айткан анализдер, стандартный анализдерге кошумча тапшырылат. И плюс обязательно, конечно, желательно жолдошу спермограмма тапшырган жакшы. Вот тогда уже это будет полноценное обследование, ошондо
коркпой эле уже боюнда болууга даяр деп эсептесе болот. Силер азыр берген сурооңузга жооп берейин. Негизи кош бойлуулук эки түрү болот. Физиологическая и патологическая, да, башкача айтканда норма же не норма, да. Патологический беременностьтин, когда есть какие-то проблемы, да, анын эрежелери аябай көп. Ар бир ооруда отдельно токтолуш керек, ал бир эфирге батпайт менин оюмча. Ошон үчүн азыр физиологический беременность айтайын, где аял киши здоровая, оорубайт эч нерсе менен, эч кандай проблемасы жок, жүрөк менен проблемасы жок, же башка органдар менен, күйөөсүнүн проблемасы жок, да. Алда башкача айтканда жаш эле пара. Жаңы үйлөнүштү, боюнда болду и кандай обследование өтүш керек. Бул жакта Россияда бизде приказ бар, 572 приказ деген. Ошол приказга биз баш ийебиз. Ошол приказдын ар бир сроктун эмне кылышын баары жазылган, башкача айткандачы. Эми есть определенный минимум бар обследований, который аял киши боюнда болгондо өтүш керек. УЗИ жок дегенде 3 жолу өтүш керек. Бул 3 УЗИ скрининг. 11-14 неделя биринчи скрининг. 18-21 неделя бул экинчи скрининг, анан 30-34 неделяга чейин бул үчүнчү скрининг. То есть бул 3 УЗИ аял киши өтүүгө зарыл. Мен өзүмөн кошсом, желательно 6 недель задержка болгондон кийин, тест кылгандан кийин, тест положительный болсо, желательно 6-7 недельде бир УЗИ өтүп койгон жакшы. Не обязательно, не специализированный аппарат эмес, жөнөкөй эле УЗИ маточный беременность экенин далилдеш керек. Анткени нематочный беременность проблема бар. Когда плодное яйцо маткада эмес, именно трубада калып калат. Ал трубадагы маточный плодное яйцо көпкө чейин чоңая албайт. То есть 7-8 неделяда труба жарылат и кровотечение болуп каза болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошодон этият болуш керек. 6-7 неделде лучше сделать УЗИ, проверить. УЗИ маткада болду, спокойно, потом уже 12 неделе биринчи скрининг өтөсө болот. И желательно, конечно, перед родами, где-то 37-38 неделде тоже бир УЗИ өтүп койсоңор, уже не будет. Ал УЗИден уже примерно баланын салмагын точныйраак далилдесе болот. Вот, то есть 3 УЗИ обязательно, 2 УЗИ желательно. То есть 5 УЗИ өтсө аял за всю беременность. Это нормально, этого хватит. Специалисттер боюнча обязательно акушер-гинекологду посещать этиш керек. Боюнда болгондон кийин минимум считается жок дегенде 7 жолу гинекологко келиш керек. Причем 30 неделяга чейин желательно 1 айда 1 жолу келиш керек. Гинекологка 4 неделяда 1 жолу. 30 неделядан 36 неделяга чейин 2 жумада 1 жолу келиш керек. 36 неделя, 40 неделя уже 1 жумада 1 жолу келип туруш керек. Ошондо более-менее безопасно болот. Андан сырткары бул приказ боюнча терапевт за всю беременность жок дегенде 2 жолу көрүш керек бул боюнда болгон аялды. Стоматолог 2 жолу көрүш керек аялды. Лор 1 жолу, офтальмолог 1 жолу. Башка специалисттер уже по показаниям. Если проблема болсо, жүрөк, кардиолог, невролог, это уже по показаниям. Обязательно акушер-гинеколог. Терапевт, стоматолог, лор, офтальмолог. Жүрөгүнүн проблемасы жокпу текшерет, да? Или башка органдарын. Офтальмолог в первую очередь көзүн текшериш керек. Азыр көп атат, миопия көп. Көбү телефондо көп отурушат. Компьютер ойношот, көзгө нагрузка азыр чоң аябай. Ошон үчүн высокая степень миопия болгондо, эгер аял билбей туруп, обследование өтпөй туруп, өзү төрөсө, отслойка сетчатки болуп, көзү көрбөй калышы мүмкүн, инвалид болуп калышы мүмкүн. Офтальмолог эмне үчүн көрүш керек? Бул биринчи очередь глазной днону текшериш керек. Миопия жокпу, жана операция кылыш керекпи же кереги жокпу.
биринчи жаңы учетко турганда көзүн текшерет и коет диагнозду, же миопия легкой степени, же тяжелой степени деп. Если тяжелой степень болсо, төрөрдүн астына лазерный коагуляция кылыш керек сетчатканы, чтобы аял өзү төрөй тургандай болот. Анан төрөрдүн астында непосредственно где-то 36-37 неделде тоже бир көрүш керек, чтобы газной донду текшерип төрөгөнгө уруксат бериш үчүн. Эгер миопия высокой степени болуп, анан риск отслойки болсо, анда аял өзү төрөбөйт, кесарево сечение болуп төрөшөт. Ошолой. Бул специалисттер боюнча. Анализдер боюнча азыр кыскача айтканда идеальный обследование айтып берейин. Как должно быть дегенде башкача айткандай. Баары андай өтпөйт, көбүнчөсү, особенно бизде кыргыздар, Россияда иштегендер, андай точно өтпөйт. Гинекологко 3 жолу келет. Биринчи боюнда болгондо, жана төрөрдүн астына, ортосунда 1 жолу келип коет, ошо менен бүтөт. Ну как желательно? Желательно обследование. Учетко 9 неделде туруш керек, желательно. Мүмкүнчүлүк болушунча. 9 неделе учетко туруш керек. Тапшыра турган анализдери бул стандартный анализдер, то есть общий анализ крови, общий анализ мочи, группа крови, биохимия, как ал анализдерди көп эле билет. Анан специфический анализдер болот, бул РВ, сифилиске, да, обследование, ВИЧ. Причем ВИЧ не только аялдыкы, но и обязательно күйөөсү ВИЧ тапшырыш керек анализде. Гепатиттер, гепатит Б, С и торч комплекс деп коет, то есть токсоплазма, хламидия, ошолорго тапшырыш керек. Бул жаңы учетко турганда 9 неделде. Кийинки обследованиясы это 11 неделде, это УЗИ скрининг. 18 неделде бул экинчи жолу аял киши ВИЧ тапшырат повторно. 20 неделде экинчи жолу сифилиске анализ тапшырат. Глюкоза толерантный тест. Бул аял кишинин сахарын текшерет. Азыр көп кезигет гестационный сахарный диабет деп коет. То есть именно кош бойлуу менен байланышкан диабет. Ошондой аялдар обязательно выявляться этиш керек. Очень кооптуу состояние, особенно бала үчүн. Диабетический фетопатия болуп калат. Аял кишилер деле гестационный диабеттен кийин обычный диабетке өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн обязательно 20 неделде глюкоза толерантный тест тапшырат. Жана консультация эндокринолог болуш керек. 32 неделеде 3-чү скрининг. Сифилис 3-чү жолу анализ, жана гепатит 2-чү жолу и ВИЧ 3-чү жолу. То есть башкача айтканда сифилис, ВИЧти 3 жолу тапшырыш керек за всю беременность аял. Гепатитти 2 жолу тапшырыш керек. Вот. Анан стратификация группы риска деп коет. Бул жерде Кыргызстанда, мне кажется, тоже ошондой эле го дейм. Стационарлар, акушерский стационарлар 3, как сказать, уровеньден турат. Биринчи уровень бул жөнөкөй, то есть здоровый аялдар төрөй турган. Экинчи уровень бул средняя группа риска деп коет, осложнений. Үчүнчүсү высокая группа осложнений. Аял жаңы учетко турганда акушер-гинеколог специальный анкеталар болот. Ошо анкеталар менен должен определить, к какой группе риска относится женщина. Эгер высокий болсо, значит аял киши перинатальный центрде обследование өтүш керек. Если низкий болсо, жөнөкөй роддомдон обследование өтөрсө, жөнөкөй консультацияда. Анан 36 неделеде, то есть төрөрдүн астында повторное анкетирование өтүш керек аял. Уже анализдер менен, УЗИлер менен повторная группа риска. Если высокий риск болсо, аял киши эч качан жөнөкөй роддомдо төрөбөш керек. То есть ошон үчүн аял киши негизи өз үйдө отурбаш керек. Гинеколог обязательно посещать этип. Бул гинекологдун жумушу. Он должен определить, к какой группе риска она относится. Потому что низкая плацентация, предлежание плаценты, гестационный сахарный диабет на инсулинной терапии, фетоплацентарная недостаточность, синдром задержки роста. Андай аялдар обязательно перинатальный центрде турыш керек. Эгер андай проблемалар жок болсо, тогда, соответственно, низкий уровень жөнөкөй роддомдо төрөгөнгө болот и обследование ошол жерде өтүш керек. Вот, в принципе, ошол эле. Жообуңузга чоң рахмат, Самат. Мен да ушул жерде кошумча алып кетейин дедим эле. Жана гепатиттер боюнча айтып кеттиңиз да.
абдан туура менин оюмча көрүнүш боюнча эки жолу өтүш деген себеби мен көп төрөгөндөн кийинки эжекелерден угуп калганда мен төрөт учурунда гепатитти жуктурганмын депчи. Бул менимче чоң суроо болуп эсептелет. Себеби эгер гепатитти тапшырбай туруп, бир жыл, 2 жыл төрөгөндөн кийин гепатитти тапшырып, анан положительный болуп калса, ошол төрөттөн деп күнөөлөгөндөр бар. Ошон үчүн андай күнөөлөрдөн алыс болуш үчүн төрөткө чейин тапшырган туура деп мен дагы сизди толуктап кетейин деген элем. Жооңузга чоң рахмат. Анда менин суроом бар сизге. Абдан орчундуу бир суроо берейин дегем. Азыркы жаштар көбүнчө биринчи төрөттүн алдына биринчи боюнда болуудан мурда эмнегедир азыр бир аз кыйынчылык болуп атат да. Анан менин өзүмдүн деле тааныштарым, мисалы үчүн, аларда кандайдыр бир витаминдер жетишпейби же болбосо же алардын дарыгерлери айтып атыптыр, жок, гинекологический тесттериң баары жакшы депчи. А бирок аялдын боюна тутпай атат. Анан акыркы күндөрү бизде көбүнчө витамин Д'ны тапшырып калышты да. Бизден мамлекетте өзүңүз билесиз, күн жетиштүү, анан кийин эмнегедир жетишпестик деп чыгарып атат да тиги анализдердечи. Мен сурайын дегеним, аялдын репродуктивдик системасына, ден соолугуна витамин Д кандай тиешеси бар? Чоңбу ролу? Рахмат. Витамин Д, негизи витамин Д аябай кишинин организмине аябай чоң роль ойнойт. Биринчи ирет бул кальций менен байланышат. Кальций менен байланышып, жандай туруктуулугуна жана мисалы үчүн эгер аял боюнда болсо, баланын өсүшүнө аябай жардам берет. Витамин D3 код ал күндөн пайда болот. Адамдын терисине естественным образом өзү эле же сырттан витамин катары ичишет. Негизи витамин Д гормондордун синтезинде чоң роль ойнойт. Стероидный гормоны деп коет. Өзү негизи витамин Д жирорастворимый болуп, стероидный гормондун циклында чоң роль ойнойт. Стероидный гормон деген сөз бул биринчи очередь эстрогены жана тестостерон. Эстроген жок, конечно, аял нормальный боюнда болуусу болбойт. Именно что витамин Д, тукумсуз витамин Д'нын жетпегени тукумсуздукка алып келет деп мен уверенно айта албайм. Билбейм, чын айтканда. Көбүнчөсү бул жерде байкаганым, Средний Азиядан келген биздин жердештер, ошону Кыргызстандан келгендер, же Узбекистандан келгендер, Таджикистан, Казакстан, жаңы жаш паралар сразу тез эле боюнда болушу проблемалар көп, чындап эле. Бул жерде Россияда күн аз, бирок ошондой эле проблема бар Кыргызстанда да. Кыргызстанда күн көп, боюнда болбой жатат. Бул жакта күн аз, боюнда болбойт. Бирок мен деле өзүм мугалимдерден сураштыргам, сүйлөшүп сурасам, особенность южных людей это нужда в солнце дейт. Мелатонин жетишпейт дейт. Именно синтез нормальный уровень мелатонина, чтобы боюнда болуш үчүнчү. Ошон үчүн күн жетишпейт, просто бизге адаптация көбүрөөк керек дейт. Россия келгендерге, мисалы үчүн, ошолорго айтсам. Ошон үчүн боюнда болоорунда азыр көбү кеч үйлөнүп башташып атат. 30 жаштан кийин. Азыр уже барган сайын бул нормага айланып баратат. Туура. И как бы психологически 30 жаштан кийин боюнда болбой, жарым жыл, 7 ай уже боюнда болбогондо бизде, особенно кыргыздарда, моральный давление кылат. Туугандардан, тааныштардан эмне болду, эмне проблема болуп атат, тиги оорукчан турбайбы, же в нем проблема, или в ней проблема деген ушундай сөз көп. Эми чынында. На самом деле шашпаш керек. Ар бир паранын өзүнчө срогу болот. Бирок бул саат эмес да, обязательно 6 айдан кийин бала болуш керек. Такого нету. Бирөөдүкү 1 жылдан кийин пайда болот.
То есть адаптация происходит, да, башкача айткандай. Бирөөдүкү 1,5 жылдан кийин, бирөөдүкү 2 жылдан кийин. Это не патология, это норма. Ошон үчүн коркпош керек. 2 жылга чейин это при условии, что регулярная половая жизнь деп коет, да, то есть не так, чтобы бирөөсү үйдө, экинчиси командировкага кеткен, жарым жылда бир жолу келип турат, анан что-то бала жок, эмне болуп атат, давайте жаңы аял алайлы деп туда деген эмес да. То есть Туура айтасыз, эң туура. регулярная половая жизнь. Эко чын көп ушундайлар көп, чын айткандачы. Эко постоянно бирге жашаш керек. Чет мамлекетте болобу же Кыргызстанда болобу, эко бирге жашаш керек. Регулярно, жок дегенде жумасына 2 жолу, то есть половая жизнь болуш керек. Незащищенная, без презервативов, да. И после этого, если на фоне этого 2 жылда боюнда болбосо, тогда уже надо обследовать. Тухумсуздуу, эмне себеп болот, да. Витамин Д'нин таасирин билбейм, бирок аял киши эркек кишиге караганда аябай сложная система. Эркек киши максимально простой, даже башка айтканча тупойраак, да? Прямая связь тестостерон, головной мозг и либидо дегендей, да? Аял кишиники очень сложно. 5 уровней регуляции, айтпадым беле. Высшая нервная, центральная нервная система, подкорковые структуры, гипофиз, щитовидная железа и органы мишени, матка, яичники. То есть канчалык система сложная болушунча, ошончолук степень риска ее повреждения больше, да? То есть простой система бузулушу кыйын, сложная система бузулушу оңой. То есть любой деталь иштебей калса, уже бала болбойт. Тукумсуз болуп баштайт. Ошон үчүн биринчиден обследование өтүш керек, полноценное обследование, айткандай, да, гормональный скрининг, инфекционный скрининг, да, УЗИ скрининг. Өткөндөн кийин есть проблема головы. Баштын проблемасын чечиш аябай сложно. Потому что аял киши канчалык мен бала төрөйм деп каалаган сайын ошончолук проблемалар көбөйүп баштайт. Орустар айткандай, от сильного желания появляются проблемы дегендей, да. Ошон үчүн мени отключать этиш керек. Желательно баланы төрөйм деген план койбош керек эч качан. Ошондо чаще всего ошондой параларда проблема жок. Анан башка жардам бере турган эмеси это смена обстановки деп коет. Мисалы үчүн бул жерде, мисалы үчүн көп паралар, у кого не получается баласы, да, ну обследование өттү. Анык анализдери таза, кыздын анализдери баары жакшы, болбой атат бала. Берут путевку, улетают там Таиланд, еще башка жака, и пожалуйста. Просто элдер обстановканы поменять этти, расслабились, отключили голову, орустар айткандай, и все получилось. Мне кажется, что нервные проблемы везде больше значения имеет. И витамин D ичип боюнда болгону, может, чындап эле бул какой-то механизм бар, который биз билбейбиз азыр. Чындап эле, ага жок деп айта албайм. Может, это плацебо эффект деп коет, эффект обманки. Мен дары ичтим, мен жакшы болуп кетем деп. Ошого терең ишенип ичсе, жардам берсе. Жок, сиз өзүңүз туура жооп бербедиңизби? Тиги гормондордун бөлүп чыгарылышы, ошо витамин Д'дан дагы ошол эле болуш керек. Жооп менимче. Рахмат. Жок, ошондой эме участвует, башкача айткандай, да, ошо гормондордун синтезине, бирок мисалы үчүн мурда где-то бир 3 жыл мурун витамин Д'нин рекламасы аябай күчтүү болчу. Витамин D тридникамид ичкиле, бала жакшы болот, рахит болбойт, туда-сюда деп. Витамин Д'нин азыркы обследование, кохрейновский обследование боюнча достоверный, подтвержденный пользасы табылган жок. Бирок бул неизученная система, да, чындап эле изилдеп көрүш керек. Мүмкүн чындап эле бунун чоң ролу бар тукумсузда. Тукумсуздун 30% бул идиопатический. Себебин эмне үчүн тукумсуз болгонун эч ким билбейт. Ошо бул чоң эле тема, ошон үчүн изилдеп көрүш керек. Мүмкүн чындап эле витамин D болгону Кыргызстанда күн көп. Фрукты, овощи көп. Эми кайдан витамин D жетишпейт билбейм. Ну, болушу мүмкүн, ким билет. Рахмат, Самат. Сиздин айткан сөзүңүз психологический көйгөйлөрдү көп ойлонушат. Ошол себептен дагы боюнда болбойт. Аябай күтүшүп, тим эле боюмда болсун, бала болсун деп ошол дагы
көп көңүл кылат дегениңиз мага аябай жакты. Себеби дегенде чындыгында эле ушундай болуп жатат азыркы замандачы көбүнчө. Кийинки суроону берейин анда. Деги эле аял затына эң керек витаминдер барбы? Же баары эле керекпи? Же мындай специфический, өзүңүз айткандай, бир витаминдер барбы? Жана биздин маектин астында стереотип жөнүндө сүйлөп калдым эле. Дагы бир стереотипти айтайын. Бизде ушундай стереотип бар. Бүт проблеманы бир таблетка менен чечип коюш керек депчи. Ушул витаминди ичем, баары жакшы болот деп. Анан ушуга иштеген көп спекулянттар көп азыр, чын айткандачы. Ар кандай витамин же биологически активная добавка к пище деген мошенниктер, чын айткандачы, мошенниктер. Булардын биринчи цель бул акчаны чыгарып алыш. На самом деле бизде Кыргызстанда өзгөчө дефицит витамин жок. Самое главное это полноценное питание болуш керек, жакшы тамактаныш керек, жетиштүү мөмө жемиш, жашылчаларды жеш керек. Желательно диета, мисалы үчүн даже беременный аялды айтпай калдым, диетаны обязательно разнообразная пища болуш керек. То есть обязательно творог, молочные продукты, балык, ет. Вегетарианство я не приветствую, не поддерживаю, ет жеш керек, особенно кыргыздар. Бизге керек бул каныбызда. Вот. Анча-мынча даже жирная пища. Аябай жирный эмес, но чуть-чуть изредка жеш керек. Хороший сон, чтобы человек высыпался дегенде, да, жок дегенде, мисалы үчүн беременный аял жок деген 8-9 саат укташ керек суткасына. Включая күнүзү да дневной сон болгон аябай жакшы. Это занятие спортом, да, это активный образ жизни дегенде, да, интерестер көп болуш керек, то есть смена обстановки деп едим, чтобы человек постоянно нервный стресс болбош керек. Основная причина проблем азыр аялдарда көбүнчөсү это стресс. Аялдар аябай көп нагрузка көтөрөт азыр, бул жумушта да иштейт, машина айдайт, балдарды караш керек. В общем, стресстин да зыяны аябай чоң. То есть стресстерди минимизация, именно препараттардан иче турган бизде дефицит это йодомарин, йод дефицит. То есть мен өзүм неме бере турган кеңешим бул йодомарин 200 мг суткасына. И боюнда болордун астында жарым жылдан мурун фолиевый кислота ичкен жакшы. Фолиевый кислота 400 микрограмм суткасына. Все. Эки препарат, этого достаточно. Андан ашыкчасы кереги жок. Кааласаң, это на ваше усмотрение. Элевит дегендер бар, компливит. Көп витаминдердин түрлөрү көп. Зыяны жок. Көбүнчөсүнүн зыяны жок, да жок, зыяны да жок. Кийинки сурообуз, анда кичине бир аз жылайлы өзүбүздүн темабыздан. Азыр эми сиз Россияда иш кылып атасыз. Аял кишинин жыныстык оорулары көп кездешет. Кайсы түрү азыркыда? Азыр көбүнчөсү бул воспалительное заболевание деп коет. Эми илгери как бы кыргыздарда азыр деле анча-мынча бар, бирок орусча айтканда девственница болуп кыздар турмушка чыкчу. Азыр барган сайын бул как бы артка кетип атат. Бул жакшы жаман деп айтыш кыйын, болгону. Ошон үчүн аял киши уже современный европейский кыздардай эле половой жизньде кичине эртерээк баштап атат. Ну, эртерээк как до замужества, да, то есть жок дегенде 18-19 жаштан баштап турмушка мисалы үчүн 27-26да чыкса, ага чейин уже половой жизнь менен жашайт. Ошондо анча-мынча инфекциялар встречаются. Көбүнчөсү это хламидия, хламидиоз, уреоплазма, сифилис азыр практически кездешпейт. Анчалык өзүн карабаган аялдар аз. Это вот китептерде эле көргөм, же аябай айыл деле болбосо, так в основном шаарда баары билишет. И эң жаманы бул, конечно, ВИЧ. ВИЧ азыр аябай көп.
ВИЧ менен ооругандар чересчур көп. ВИЧ, гепатит. Ошол үчүн мен айта турган кеңешим контрацепция. Эгер партнерыңардын анализин билбесеңер, эгер случайный половой партнер болсо, обязательно презерватив менен колдонуш керек. Это в первую очередь силердин боюнда болуудан коркпостон именно гепатит менен ВИЧтен коркуш керек. Анткени ВИЧ аябай көп. На самом деле азыр коронавирус деп эпидемия жөнүндө айтып атат, бирок ВИЧ эпидемияны баары унутуп калышты. А ВИЧ эпидемия чындап эле бар. Бизге обследование келген аялдардын 40% ВИЧ инфицирован. Азыр, конечно, дарылар бар. Алар дары ичишет, обследование өтүшөт, то есть полноценный жашоо менен жашашат. Но как бы аны жуктурбаганга аракет кылыш керек. Анткени алардын да зыяны көп. Вот. Бул биринчи. Экинчиси бул тукумсуздук. Чындап эле сиз айткандай эле тукумсуздук аябай көбөйүп баратат. Эмне үчүн ал болгонун айтыш кыйын. Мен айткандай эле, скорее всего, бул стресс. Аял кишинин турмушка кеч чыгуусу тоже влияет деген, таасир этет. Анткени кандай айтсам, илгери аял киши кыздарды негизи турмушка эрте берчү. Менин оюмча, физиология тарабынан эми 11 жаштагы мен оюмча туура эмес, эми 15, 16, 17 жашына турмушка бергени туура. Анткени аял кишинин биологикалык сааты башкача жүрөт. Авариальный резерв деген бар. Эгер эркек киши 40-50 жашта деле ата болуп атырган болсо, 60 жашта деле, то кыздар үчүн желательно биринчи баланы хотя бы 30 жашка чейин төрөгөнү жакшы. Желательно. Эми мүмкүнчүлүк болушунча, да. Если болбосо, как бы 30 жаштан кийин, особенно 35 жаштан кийин уже проблемы начинаются, потому что аял кишинин биологический возраст опережает, алдыга өтөт да, чем эркек кишиге менен салыштырмалуучу. Ошол себепти ойлойм. Азыркы бизде Россияда мигрант кыргыз келиндер келип турат, анча-мынча гинекология бизге түшүп калат. Көбүнчөсү проблемасы бул анемия. Кыргыздардын аялдарында анемия аябай көп. Эмне үчүн мен билбейм. Мүмкүн жакшы тамактанышпайбы, андай да болушу мүмкүн. Жашоо шартын барып текшере албайсың, ким ар кандай жашайт. Мүмкүн толукча тамактана албайт, может эт жетишпейт, билбейм. Бирок кээде 40 гемоглобин менен түшөт, 30 гемоглобин менен түшкөн жаш келиндер бар. Аларга кан куябыз, анча-мынча коллегалар да сурайт, кыргыздардын кыздары тамак жебейби деп. Ошон үчүн ушундай проблемалар көп, чындап эле. Дагы айта турган ошол эле в основном. То есть тукумсуздук эң чоң проблемасы. Гепатит ВИЧ жана специфический инфекциялар, анемия. Анан кийин биздин кыргыздардын именно кыздарына байланыштуу проблемалар при беременности, роддом жөн айткандай. Бизде эмнегедир преэклампсия көп. Давление проблемалары кыргыз кыздарда көп. Менин оюмча бул генетика менен байланыштуу окшойт. Текшерип көрүш керек. Мүмкүн ушундай обследование бар, мен айта албайм. Мен билем, что азиаттарда склонность инсульттарга бар. Инсульт, инфаркттарга, что генетический предрасположенность бар бизде депчи. Вот именно бирок преэклампсия, осложнение беременности кыргыздарда көп түшөт. И көбүнчөсү тяжелый преэклампсия менен түшөт. Ошон үчүн дагы бир жолу айта турганым, мүмкүн болушунча гинекологду посещенияны калтырбаш керек. Боюнда болобу же ушу даярданып жатканда деле гинеколог обязательно обследование өтүш керек. Анткени проблемалар кийин көбөйүп баратат. Эч кандай таблетка, эч кандай витамин ал проблеманы чечип койбойт. Рахмат Самат жообуңузга. Мен дагы ушул жерде бир суроону берип кетейин дедим эле. Жана хламидия деген оорулар боюнча көп кезигишет дедиңиз. Ошол инфекциялар кайсыл патологияларга алып келет? Ошону көрүүчүлөрүбүзгө айтып койсоңуз, эске алышсын. Хламидиоз боюнча айтканда көбү ойлонушат да, мындай. Мазок тапшырдым, хламидия чыгып калды, эч нерсе эмес, аны мен пролечить этем, ошо мен унутат деп. Андай жок. Хламидиоз өзүнүн свойствосы спаечный процесс деп коет.
малый таста, то есть маткадан Мгм. труба бар, маточный труба яичник кіреді. Бойында болгондо плодное яйцо маточный трубадан маткага түшүш керек. Хламидиоз болгондо аябай сильный воспаление болуп, ошо маточный трубалар начинает клей кошуп, жабышып калат биригипчи. Ошон үчүн ошондой аялдарда после хламидиоза көбүнчөсү тукумсуздук пайда болот. Мгм. Көп тукумсуздук, хламидиоздон кийин болгон тукумсуздук аябай көп. Анын проблеманын решениясы только операция кылып, трубаларды алып салуу жана экстракорпоральное оплодотворение. Мгм. Искусственно подсаживать эмбрион. Ошон үчүн дагы бир жолу айта турганым, половая жизнь, ким кандай жашаган, это его личное дело. Ага эч ким бирөө айтып же кеңеш берип укугу жок. Болгону желательно контрацепция. Если Мгм. половой партнер не постоянный, то есть если ал киши менен бирге жашабасаңар, если анализин билбесеңер, сначала обследуйтесь. Азыр Европада деле это норма. То есть парень с девушкой бирге жашап атат, алар обязательно барат биринчи очередь ВИЧ, гепатит, половая инфекция тапшырат анализ. Анализдер таза чыкты. После этого без презерватива башкача половой жизнь жасалат. Ага чейин только презервативы. Аха, рахмат Самат жоопторуңузга. Мен дагы ушул жерде бир элден калган бир ойду айтып кетейин деген элем да. Ошол көп биздин Кыргызстанда көпчүлүк баягы үй бүлө курардан алдын анализ тапшырышпайт. Андан соң кыздар көбүнчө эркектерди анализдерди тапшырдыңбы деген суроо жөнүндө айткандан уялышат да. Себеби ал нерсени айтсак эркек киши сабап кетиши мүмкүн же баягы мага ишенбейт окшойт деген сөздөр көп болот да. Ошондуктан мен биздин көрүүчүлөргө айтып кетишим керек деп ойлоймун. Сиз жана айткандай, сөзсүз түрдө жанагы половой отношенияга турардан алдын ошол гепатит менен ВИЧти сөзсүз түрдө алыш керек. Себеби көпчүлүгү ошол половой отношениядан кийин гепатит жуктуруп алган учурлар көп болот экен да биздин мамлекеттечи. Ошо бул жерде аял киши эле жабыр тартат да. Эркекке көп деле билмегени менен ошол аял киши ал оору менен өмүр бою жүрүш керек. Рахмат сизге жооп бергениңизге. Эң негизги себеби эмне үчүн эки ооруну айтып атышат? Себеби дегенде алар кан аркылуу жугузулат. Ошондуктан жана эрмек айтып кеттиңиз, аял жашаш керек ошол оору менен депчи туура. Жана баласына дагы берилет бул оору. Ошондуктан өзүңүздөрдү сактаңыздар. Рахмат сизге, Самат. Бүгүн аябай керектүү бир информацияларды айттыңыз. Мен дагы аябай кызыгуу менен уктум го сизди. Көп эле сиздин кеңештериңиз биздин кээ бир айымдарга шок болушу мүмкүн. Себеби дегенде көп кеңештерди алар колдонушпайт. Тилекке каршы. Деги эле биздин мамлекетпи же башка мамлекетпи же Азия болобу көп эле мындай жокко калып коюшат да. Ошондуктан бүгүнкү биздин видеобуз эрмекке абдан кызыктуу жана керектүү видео болду окшойт. Рахмат. Өзүмөн да айтып кетейин, чоң рахмат. Эгер анча-мынча кемчилик болуп же мындай толук эмес жооп берген болсом, анча-мынча суроолорду эрмек аркылуу берсеңер болот. Мүмкүнчүлүк болушунча комментарийден же жооп берем. Ооба. Колдон келишинче. Оорубагыла.